Бүгүнкү сабагыбызда жолдо жүрүү темасында сүйлөшүүнү улантабыз. Лексикалык минимум. Кулакчын, наушник. Улуттук банк. Коргоо министрлиги. Жол белгиси. Оңдоо иштери. Жол кыймылынын эрежелери. Жөө жүргөндөр. Катуу айдоо. Туура эмес жерге токтотуу. Диалог. Бул белги эмнени билдирет? Оңдоо иштери жүрүп жатат дегенди билдирет. Кечиресиз, айтыңызчы, жол эрежелери кимдер тарабынан көп бузулууда? Жөө жүргүнчүлөр дагы, унаа айдоочулар дагы жол эрежесин бузушат. Шаарда унаанын кайсы түрү менен жүрсөк, бизге ыңгайлуу болот? Албетте, такси менен тез жетесиз. Бирок мен коомдук транспортты сунуштайм. Жол кире кымбат эмес, арзан, автобустар таза, ыңгайлуу. Биринчи кырдаал. Саламатсызбы? Аялдама жакын жерде болду экен? Саламатчылык. Ооба, алыс эмес. Кийинки көчөдөн оңго буруласыз. Рахмат. Эч нерсе эмес. Экинчи кырдаал. Саламатсызбы? Кечиресиз, мени Коргоо министрлигине чейин жеткирип кое аласызбы? Ал жака чейин такси 300 сом болуп кетет. Сиз тиги аялдамага барсаңыз 148 автобус жүрөт. Ошого отурсаңыз ал жака чейин жеткирет. Тез эле жетесиз. Чоң рахмат. Үчүнчү кырдаал. Кечиресиз, мен Улуттук банктын имаратын таппай жатам. Сиз билесизби? Ушул жол менен түп-түз жогору көздөй басыңыз. Банк сол тарапта турат. Чоң рахмат. Бара турган жерди туура табыңыздар. Иштеген жеримден чыгып оңго бурулдум. Жол менен түз бастым. Кийинки көчөдөн ары өтүп, солго бурулдум. Мен кайсы жерге бардым? Мен мектепке бардым. Мен мектептен чыгып, солго бурулдум. Түз бастым. Цирктин жанынан өтүп, университеттин алдына келгенде, жолдун карама-каршы тарабына өттүм. Мен кайсы жерге келдим? Мен почтага келдим. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Сак саламатта калыңыздар.